Ауада Лондон, BBC саламатсыздарбы. Күндүн соңку аларалык жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Кыргынга кабылган мектеп. Пакистандагы талиптер 132 өспүрүмдүн өмүрүн жалмаган жерден алгачкы кадрлар. Түркиядагы коррупция боюнча соңку чатак өлкөнүн евро биримдикке кошулуу аракетине кандай таасирин тийгизет? Агент 007-нин жаңы жоруктары кийинки жылы экранга чыгууга камданып жатканда хакерлер сценарийди уурдап кетишти. Пакистанда аза көтө. Пешавар шаарындагы мектепте орун алган кыргындын курмандыктары жерге берилүүдө. Талиптердин мектепке чабуулунан кеминде 132 өспүрүм, 9 чоң киши мерт болду. Пакистанын премьер-министри Наваз Шариф өлкөнү террорчулуктун чеңгелинен куткарууга убада берип, өспүрүмдөрдүн өмүрүн сактоо үчүн өлкө бириккенин айтты. Пешавардагы мектепте кыргынды ушул 7 киши уюштурганын Пакистандагы талип кыймылы билдирди. Булар болсо ырайымсыз чабуулдун айыпсыз курмандыктарына таандык болгон айрым буюмдар. Кыйрап бош калган мектепти аскерлер күзөттөп турат. Пешавардын тургундары болсо үрөө учкан окуядан кийин эсин жый албай жатканы. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Дүкөндөр, мектептер жабылган. Кечээ ырайымсыз окуя болду, дейт бул студент. Кичинекей балдарды өлтүрүп кетишти. Биз эмне жамандык кылдык эле, деп суроо коет ал. Пакистанда мурда да балдарды бутага алган учурлар болгон, бирок мынчалыкка жеткен эмес. 130дан ашуун окуучу баланын өмүрүн алган пакистандык талиптердин бул чабуулу дүйнө боюнча наалатка туш болду. Пешаварда премьер-министр Наваз Шариф Куран окутту. Ал террорчул кылмыш үчүн өлүм жазасын берүүгө мораторийди алып салды. Бирок саясатчылар менен аскер өкүлдөрү өлкөдөгү согушкерлер менен күрөшүү маселесинде экиге бөлүнгөн. Ал эми соңку окуя кандай таасир этет? Менимче, бул окуядан кийин Пакистан өкмөтү менен армиянын пакистандык да, афгандык да согушкерлерге каршы күрөшпөскө аргасы жок. Көптөгөн үй бүлөлөр айыпсыз жаш балдарын жоктоо аза тартууда. Зомбулуктарга каршы күрөштө бул окуя бурулуш учур болор бекен. Түркияда болсо президенттин беделине доо кетирди делген коррупция чатагынан бери 1 жыл өттү. Режеп Тайып Эрдоан бардык дооматтардын артында саясий атандаштары турганын айтат. Бул аптада медиа уюмдарга жасалган рейдтен кийин Түркия евро биримдиктин сынына кабылган болчу. Оозу жабылгандарга болушуп доошун кошкондор. Бир нече журналист камакка алынганга каршы акциялар болду. Өкмөт оппозициячыл кесип менен телестанцияны төңкөрүш жасоону көздөгөн деп айыптаган. Туура 1 жыл мурун Режеп Тайып Эрдоандын өкмөтү ири коррупциялык иштерге байланыштуу айыптарга туш келген. Министрлер кызматтан кетип, кагылышуулар болгон эле. Эрдоан болсо миңдеген соттор менен полицияны кызматтан кетирип, бийлигин сактап калган. Darbelerde gerçekler Төңкөрүштө эмне көздөп жатканыңды жашырып жасайсың. Бирок биз бардык далилдерди ачык эле парламентке бергенбиз. Муну төңкөрүш атап элди бир аз алдаса болот, бирок акыры чындык чыгат. Андан соң өкмөт коррупция маалыматтарын таркатып жиберген YouTube менен Twitterге тыюу салууга аракет кылды. Маалымат каражаттары өкмөттү гана жактап, сөз эркиндиги чектелди дейт сынчылар. Ал эми ачыкка чыгып кеткен маалыматтарды Эрдоан АКШда жашап жаткан ата-андашы Феттуллах Гүлендин иши деп ага оодарды. Эрдоанды колдогондор момун мусулмандар бир аз баш көтөрдү. Экономикалык өсүш болду. Айыптар негизсиз деп эсептешет. Ал мен үчүн баатыр, ишин натыйжалуу болуп жатат. Түркия өсүп жатат. Бизге ушу керек. Түркия быйылкы тирешүүлөрдөн жапа чекти. Өткөн декабрдагы кагылышуулардын ызаасы тарай элек. Учурдагы күрөш өлкөдөгү демократиянын келечеги үчүн жүрөт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Орусиянын премьер-министри рублдун курсуна карата борбордук тыкыр көзөмөл киргизилбей турганын айтты. Дмитрий Медведев валютанын курсун жөнгө салуучу чаралардын топтомун сунуштады. Айрым орус жарандары импорттун баасы көтөрүлгөнгө чейин накталай акчаларын сарптап жетишүү аракетинде. Рублдун курсуна мунай баасынын төмөндөшү жана батыштын санкциялары себеп болду. Афганстандын түштүгүндөгү Лашгаргах аймагындагы чабуулдан 10 киши набут болду. Расмийлер тастыктагандай, бир жангечти өзүн жардырып жиберген, дагы 3-өө полициянын огунан жан берди.
Өкмөт расмийлери айлык алып жаткан учурга туш келген чабуулга талиптер жоопкерчиликти алышты. Австралиянын премьер-министри 2 туткундун өмүрүн алган кафедеги баскынчылыкты иликтөөнү буйрду. Тони Аббот барымтачы адам эмне себептен кооптуу кишилердин тизмесинен чыгып калганын тактоону талап кылууда. Ал кафени бошотуу учурунда мерт болгон барымтачынын зомбулукка жакын экени мурдатан эле анык болчу дейт. Тибеттин бозгундагы рухий лидери Далай Лама бул наамды алып жүргөн акыркы адам болуп калышы мүмкүн деди. Ал BBC-ге маегинде бул институттун келечеги Тибет элинин колунда деп айтты. Ал ошондой эле Америкада жакында болгон нааразылык жөнүндө айтып жатып, расалык жана диний дискриминацияны токтотуу үчүн көп аракет жасалышы керектигин белгиледи. Даниэл Крейг Агент 007 тасмасынын Спектр аттуу бөлүгүн Лондондо тартууда. Кызыгы, Джеймс Бондтун жоруктарына окшоп, кибер-хакерлер фильмдин алгачкы сценарийин урдап кетишти. Тасмага продюсерлик кылган Sony компаниясы мындай кибер чабуулдар улана турган болсо, мыйзам чегинде чара көрөрүн эскертти. Лондондун борборунда Дэниел Крейг атактуу агент Джеймс Бонд жөнүндө кезектеги фильмге тартылууда. Бирок ноябрда Sony компьютерлеринен уурдалган маалыматтар арасында бул фильмдин мурунку сценарийи да болгон. Бонд жөнүндө кинолор көрүүчүнү чоочутуп, таң калтырып турганы менен өзгөчө. Андыктан анын сценарийи уурдалганы Sony үчүн сокку болгон. Эми фильмдин эпизоддору кеңири жайылып кетпеспи деп кооптонушкан. Бонд кино өндүрүшүндөгү миллиарддаган долларга турган ири долбоорлордун бири. Компьютер кыйратылганда фильмде иштеген актерлор Анджелина Жоли, Джордж Клуни, Дженнифер Лоренс жөнүндө да маалыматтар медиага чыгып кеткен. Sony маалыматтарды жайылткандарды сотко беребиз деп коркутууда. Sony татаал учурду баштан кечирип жатканда бул окуя ого өтөр оор болду. Акциялардын баасы дээрлик 13%га түштү. Маалыматтардын чыгып кетишине айрым жетекчилер да аралашкан деген шектенүү бар. Демек, кызматтан кетирүүлөр да күтүлөт. Компьютер кыйраганга байланышкан дагы маалыматтар ачыкка чыгат деп болжонууда. Алар көрүүчүлөрдүн көңүлү кадалган ири долбоорлорго кандай таасир этери али белгисиз. Эми спорт жаңылыктары. Реал Мадрид футбол клубтар арасындагы дүйнөлүк чемпионаттын финалын өттү. Европа чемпиону Мароккодагы мелдеште мексикалык Круз Асулду 4-0 менен утуп алды. Бул чемпионатка 6 континенталдык конфедерациялардын жеңүүчүлөрү катышат. Эми Реал финалда аргентиналык Сан Лоренцого же Окландка каршы ойнойт. 2024 жылкы Олимп жана Пара Олимп оюндары үчүн АКШ да ат салышта турган болду. Ыктымал талапкерлердин арасында Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско жана Вашингтон шаарлары бар. Америка расмий түрдө жарышка кошулган Германия жана Италиядан кийинки 3-чү өлкө болуп калды. АКШ 96-жылы Атлантада жайкы, 2002 жылы Солт-Лейк-Ситиде кышкы оюндарды өткөргөн эле. Европанын эң чоң футбол клубтары менен лигалары Катардагы 2022 жылкы дүйнөлүк чемпионатты май айында өткөрүүнү сунушташты. FIFA ноябрь-декабрь айларын ылайыктуу көрсө, Европанын футбол бирикмеси январь-февралга ыктап турат. Бирок бул кышкы Олимп оюндарына туш келип калат. Кантсе да 3 тарап тең ысык аптаптан улам оюнду июнь-июлда өткөрүүгө мүмкүн эмес дешет. Жаңылыктардын соңунда Мехико шаарын каптаган клоундарды көрсөтөлү. Жүздөгөн түркүн түстөгү каармандар Мексиканын Борбор каласындагы храмга жылдык зыяратка келишти. Адаттан тыш кийинген топ соңку 30 жылдан бери бул жерге чогулуп келет. Алар тамаша оюн көрсөтүүнүн ордуна келе жаткан жылга жакшы тилектерин айтышып, чиркөөдөгү атайын сыйынууга катышышты. Биздин жаңылыктарды каалаган учурда сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Биздин дарегибиз bbc-kырgыз.com. Азыр сайтыбызда Ак телеген Гүлзат аттуу макала эң көп окулгандардын катарында турат. Ошондой эле биздин жаңылыктарыбызды Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.